Тажикстандын оппозициячыл саясатчысына издөө жарыяланды. Башкы прокуратура Адахан Мадумаров боюнча билдирүү таратты. Пригородный, видите, что-то сполохнуло там. Фастфуд или тандырный. Пригородный айылында үй өрттөнүп жатат. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз элим. Бир аз эле олтурган жериңерден ар кандай закондорду чыгара бересиңерби? Тургун Токтогазиевке кайрылуу жасады. Ошто мурдагы милиция кызматкери адепсиз жоругун көрсөттү. Тажикстандын оппозициячыл саясатчысына издөө жарыяланды. Гисар райондук ички иштер башкармалыгы Тажикстандын социалдык демократиялык партиясынын төрага орунбасары Махмурот Одинаевке издөө жарыялады. Оппозициячыл саясатчы өткөн дем алыш күндөрү азык-түлүктүн кымбатташына каршы митинг өткөрүүгө уруксат берүү өтүнүчү менен Душанбе мэриясына кайрылгандан бери дайынсыз болууда. Шаардык милициядагы Өз Булактын айтымында дем алыш күндөрү Одинаев улуу Шайх Муслихиддин Ризаевдин бейбаштык иштери боюнча суракка чакырылып, бирок барбай койгондон кийин ага издөө жарыяланган. 24 ноябрда Тажикстандын ички иштер министрлиги саясатчынын уулуна каршы бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Ризаев мас абалында шаардагы ресторандардын биринин жанында 2002 жылкы кызды сабаган. Ресторандын күзөтчүсү аны токтотууга аракет кылып, жыйынтыгында экөө мушташып кеткен. Соттук медициналык актыга ылайык Ризаев жеңил жаракаттарды алган деп билдирет мекеменин басма сөз кызматкери. Быйыл октябрда Одинаев белгисиз адамдар уулуна кол салганын айтып чыккан. Бийлик мындай жол менен мени жана мага окшогон бийликти сындап жүргөндөрдү коркуткусу, саясий ишмердүүлүгүбүздү токтотусу келип жатат деген ал. Ал ортодо саясатчынын туугандары Гиссар шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан Одинаевдин дагы бир уулу кармалганын билдиришүүдө. Польшадагы тажикстандык оппозициячылар түзгөн саясий туткундарды коргоо комитети Махмурот Одинаевди Тажикстандын күч түзүм кызматкерлери уурдап кеткен болушу мүмкүн экендигин билдирди. Азырынча расмий Душанбе комитетин билдирүү боюнча комментарий бере элек. Одинаев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу Душанбенин мэри Мурустами Эмомалиге кайрылып, президенттик сарайдын алдына нааразылык акциясын өткөрүүгө уруксат берүү өтүнгөндүгүнөн кийин жоголуп кеткен. Бийлик анын бул кайрылуусуна көңүл бурган эмес. Апта башында оппозициячыл саясатчынын жакындары бир нече күндөн бери милицияга суракка чакырылып жатышканын билдиришкен. Бирок ИИМ мындай маалыматтардын баарын четке каккан. Тажикстандын социал-демократиялык партиясынын жетекчилиги аларда саясатчынын кайсыл жерде экендиги тууралуу маалымат жок экендигин билдирген. Башкы прокуратура Адахан Мадумаров боюнча билдирүү таратты. Башкы прокуратура Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, президенттикке талапкер Адахан Мадумаров боюнча билдирүү таратты. Анда аталган орган мыйзам чегинде гана аракет жасап, бир эле Мадумаров эмес башка талапкерлер боюнча материалдар да БШКга жиберилгендигин билдирген. Башкы прокуратуранын билдирүүсүн өзгөртүүсүз сунуш кылабыз. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Адахан Мадумаров боюнча төмөндөгүлөрдү маалымдайт. Кыргыз Республикасынын президенттик шайлоону даярдоо жана өткөрүүдө Конституциянын жана мыйзамдардын сакталышын камсыз кылуу максатында башкы прокуратура тарабынан атайын штаб түзүлгөн. Мындан тышкары башкы прокуратура Борбордук шайлоо комиссиясы жана башка укук коргоо органдарынын ортосунда шайлоо маалында орун алган мыйзам бузуулар боюнча ыкчам маалымат алмашууну камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 43 беренесине ылайык координациялык ыкчам топтор түзүлүп, анын алкагында келип түшкөн кайрылуу жана билдирүүлөр интернет тармагында жана социалдык түйүндөрдө жарыяланган макалалар боюнча мониторинг жүргүзүлүүдө. Ошондуктан 2020 жылдын 19 ноябрында айрым интернет булактарында Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Мадумаровдун Россия Федерациясынын Москва шаарында мигранттардын жана медиа тармактарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен бул өткөн пресс-конференцияны жарыяланган.
Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген прокуратуранын айрым ыйгарым укуктары жөнүндө Конституциялык мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык аталган макала 2020-жылдын 23-ноябрында Борбордук шайлоо комиссиясына караштуулугу боюнча жөнөтүлгөн. Ал эми башкы прокуратура тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясынан бул маселеге тиешелүү башка кандайдыр бир материалдар суратылган эмес. Ошондой эле 2020-жылдын 25-ноябрында жогорудагы ченемдик укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Ташовдун журналисттер менен жолугушу маалында анын алдыдагы иштери жана максаттары тууралуу интернет тармактары аялында жарыяланган макалалар дагы Борбордук шайлоо комиссиясына кароо үчүн жөнөтүлгөн. Ошону менен бирге прокуратура органдары Конституцияда белгиленген ыйгарым укуктардын негизинде шайлоо процесстеринин ар бир катышуучусун шайлоо мыйзамдарынын талаптарынын бузулушуна жол бербөөгө чакырат. Пригородный, видите, что-то сполохнуло там. Восход или Тандырный. Пригородный айылында үй өрттөнүп жатат. Бүгүн 26-ноябрда Бишкекке жакын Пригородный айылындагы үйдөн өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, Аламудин районуна караштуу аталган айылдын Юбилейная көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат 10:25 чамасында барган. Ошондой эле жалпы 2 бөлүм тартылган. Кошумча маалымат берилет. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз элим. Ат башы районунун Талды суу айылынын тургуну айыл чарба министри Тилек Токтогазиевке малдын сыртка чыгарылышына тыюу салгандыгы боюнча кайрылуу жасады. Бизди жыргап атат дейсиңерби, кымбат алган насыяларын эптеп кутулуп алалы, момундай ыктал шартта үй жайыбыздан айрылып калбайлы деп сүйүнүп калдык эле. Кандай наадан эмессиңер? Бир аз эле барып олтурган жериңерден ар кандай закондорду чыгара бересиңерби? Мал бакканга атайы кредиттерди бердиңерби? Биздин дагы акылыбыз бар. Малды кайсы маалда алып, кайсы маалда төлөтүү керек деп билдирди жергиликтүү тургун. Түндө Ош шаарында айдоочу тепкичтер аркылуу унаасын айдаган. Окуянын видеосун мэриянын басма сөз кызматы Азамат Абсатаров жарыялап, шаар тургундары жол эрежесин бузган айдоочуга чара көрүүнү кабарлашканын билдирди. Абсатаров элдик медиага билдиргендей, унаанын айдоочусу мурдагы милиция кызматкери болгон. Бүгүнкү күндө ал ички иштер органдарында иштебейт. Биринчиден, ал жол эрежесин бузду. Тепкичтин бир тарабы жакында эле оңдолгон болчу. Оңдол элек экинчи тарабында айдаптыр. Бирок ошентсе да бир аз сыныктар бар. Мындай окуя биринчи жолу болуп жаткан жок. Бир жыл мурда дагы адепсиз айдоочу Токтогул паркында жаңы салынган тепкичтер аркылуу унаасын айдаган. Биз мындай окуялар кайра кайталанбасын деген максатта чыгарып жатабыз, дейт Абсатаров. Учурда бул боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалады.